Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Мына 7 апрель окуясына эртең туура 1 жыл болот. Бул күнү чын эле революция болдубу же бул төңкөрүш болдубу? Бүгүнкү биздин талкуубуз мына ушул теманын айланасында болмокчу. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштыра кетейин. Президенттик аппараттын жетекчиси Эмиль Каптагаев жана мурунку Адилет министри Марат Кайыпов. Саламатсыздарбы? Алгач биздин видео материалды көрүп алып, андан ары талкуубузду улантсак. Правильно же, да? Ага. Вот этим стреляют. Мына видео материалды көргөндөн кийин биринчи алгачкы суроону экөөңүздөргө тең узатсам, чын эле революция болдубу? Ошол күнү элдин деми, элдин жигери, элдин баягы көтөрүлүүсү, жалпы көтөрүлүүсү болбосо, чынында эле мамлекеттик төңкөрүшкө аракет катары ушу Кыргызстанда көпчүлүк ушу оппозицияда жүргөн саясатчылар бүгүн түрмөдө отурмак. Анда сиздин көз карашыңызча революция өзүнүн максатына жетти? Бул элдик революция. Буну окумуштуулар да, саясатчылар да, серепчилер да айтып атат. Бардык белгилери менен андан кийинки мына 1 жыл ичиндеги өзгөрүүлөр менен бул далилденип атат да. Марат мырза, сиз ушул пикир менен макулсузбу? Чын эле революция болдубу? Анан революция максатына жеттиби? Же сиз буга чейин айтып келгендей бул төңкөрүш болдубу? Эми Кыргызстандын жаңы тарыхында 7 апрелди өзүнчө бөлүп караган туура эмес да. Менин терең көз карашым боюнча 1989 жылдан баштап Кыргызстанда революциялык процесс жүрүп баратат да. Ал түгүн элек. 7 апрель менен да төнүп калбайт деген ишенич пайда болуп атат күндөн күнгө. Эмне себептен мен куралдуу төңкөрүш деп айтып атам? Анткени бул жака бир эле баягы тарыхый эмес, юридикалык да баа бериш керек да. Анткени биринчиден кыргыз эли, кыргыз бийлиги өзүбүз баа берип алып туруп ушундай деп койгону менен эл аралыкта көз караш бар да. Кыргыз өлкөсүндө куралдуу төңкөрүш болуп бийлик алмашканын Америкадан баштап Россияга чейин бардык мамлекеттер буну баса белгилеп айтышкан. Ошолор белгилеп айткан учурда, эл аралык уюмдар белгилеп аткан учурда Кыргызстандын утурумдук бийлиги дагы муну мойнуна алган. Ооба, куралдуу төңкөрүш болду деп. Анткени бүт баягы Кыргызстандын эли 7 апрелде ойгонуп, тикесинен тике туруп, баягы ар бир айылда, ар бир райондо көтөрүлүп чыкса, мен макул болот элем. Кээ бир региондор таптакыр ойгонгон эмес да 7 апрель күнү. Мисалы үчүн Таласты ала турган болсок, бүт Талас көтөрүлүп чыккан. Нарынды ала турган болсок да ошондой болгон. Ал эми Ош областы, Баткен областы, Жалал Абад областы болсо, бул маселеге кайдыгер карап, атайын бир кээ бир күчтөр кишилерди алып чыгып бийликти алмаштырып койшкан. Бийлик алсырап калган да. Ушул ойду акыркы кезде окумуштуулар да айтып жатышат да. Мисалы, революция бул мисалы үчүн түштүк тарапка, ош тарапка канча деле тараган эмес, бул көбүнчөсү түндүк тарапта болгон. Анан революция болду деп кийин угуп алышып эле айрым саясий күчтөр ойгоно баштаган депчи. Сиз ушул пикирге кандай карайсыз? Ош, Баткен, анан Жалал Абад тынч жатып алды дегенге кошулбайм. Анткени 6 күнү эле ошол Оштон кармап, кишен салып, ошо Ошто курултай уюштуруп жүргөн Чотоновду, Артыковду жана башкаларды алып келип бу Бишкектин түрмөсүнө камады да. Эгерде Ош тынч эле эчтеке кылбай жатса, эми ошол жердеги кишилерди кабап кубалабайт эле да. Ошол эле Ошто мынакей бир топ ушу курултай уюштурам дегендерди сабап, алар түрмө больница ооруканада жатып, чалажан болуп жатып чыгышты да. Мунун баары тең факт. Бул бардык жагынан элдик революция эле. Ал эми жана куралдуу деп аткан туура аянтка келаткан сүрөттөрдө, видеодо бар куралчан балдар бар. Ушул экинчи суроо ушуга байланыштуу да. Мына 2005 жылы кандайдыр бир деңгээлде кансыз бийлик алмашты да. Ал эми 2005 жылы, ал эми 7 апрелде сиз айткандай эки тарапта тең курал болуп, эки тараптан тең ок чыкты. Ал эмес мурунку президент Курманбек Бакиев дагы мага ок тийип кала жаздады деп билдирбедиби? Анда мунун артында кимдер турат? Бийлик бул ушу кыянатчылык провокацияга барганда, мына ошол жерге
жөн эле мындай союлу менен же болбосо жана газ же эрзинке огу менен эмес, атайын курал жарак менен барышкан. Бул согушка даярдангандай толук жабдыгы менен барышкан. Бул бир. Экинчи, бир топ машинеге атайын куралдарды толтура жүктөп, ичинде жана ок дарысы менен толук жүктөп алып барышкан ошол жерге. Эми бир чоң бир согушка даярдыктай барышкан дагы, жана тополоң болгондо таштап туруп кетип калышкан. Мына ошол таштап кетип калды. Кокустук эмес. Эч качан эч бир аскердик бөлүк куралын таштап кетип калбайт. Машинеге жүктөлүп турат, машинени айдап эле кетет. Анда атай элге тарап кетсин деген аракет болду. Бул жерде мындай болгон. Эртең менен ошол жерге алып барып курал таштайсыңар. Дүрбөгөн эл ошол, эми ал курал мамлекетти төңкөрүп же кыргыйгенге жеткендей курал эмес. Бирок курал. Ошо куралды алган эл анан баары бир площадька келет. Биз ошону шылтоолоп туруп, мурунку күнкү камалгандарды дагы, кийинки күнкүлөрдү дагы куралдуу төңкөрүш жасаганга аракет кылды. Мынакей куралдуу көтөрүлүш чыгарып атат деген күнөө менен бүт тыптыйпыл кылып, ачысын атып, кырчысын кырып калган түрмөгө салабыз деген ой ушундай кыянаттык болгон да бул жерде. Марат мырза, анда чын эле акыркы жоопкерчиликти элге жүктөп коюу аракети болгонбу? Качан кайсыл жерде революция болсо, ошол революция баягы бир жаңылыкты алып келет да. Элдин кызыкчылыгын көздөгөн, улуттун кызыкчылыгын көздөгөн. Бул жерде баягы камалып отурган оппозициянын лидерлери 6 күнү түндө камалгандар 7 күнү бийликке отуруп алышты да, ачык айтканда. Бир дагы легитимдүү баягы ошол Эмил мырза айткандай Кыргызстандын булуң бурчунан курултайлар өтүп, мына силер бийликке келгиле, силер шайлангыла деген бир чечим болгон жок да. Менин оюмча 2005 жылы оппозициясы да биригип, Бакиев да биригип, Акаевчылар да биригип мыйзамдаштыруу процессин жасашкан. Эсиңерде болсо керек, Текебаев бош болуп Москвага чейин камера көтөрүп барышып, Акаевден арыз жаздырып алып, анан ошону тартып алып камерадан сессиядан көрсөтүп, сессияда көрсөтпөсөк болбой калат, Акаев сессиядан өзүнүн арызын бериш керек дедиртип иши кылып мыйзамдаштырган да, арызын уюштурушуп. Анан шайлоо жарыяланып, шайлоого чейин баягы парламент ийүү кылып шайлап коюп, анан шайлоодон кийин анан президент болуп отурбады Бакиев. Бул жолкусунда эмне болду? Баягы 6 күнү кечинде отургузуп койгон, түндөсү алып келип отургузуп койгон оппозициянын жетекчилери бийлик жоопкерчилигин мойнуна алып, биз мына жоопкерчиликти алабыз, биз революциялык жол менен, декрет менен иштейбиз деп иштерди алып барды. Бирок булардын ишине кыргыз эли, кыргыз улуту канааттанган жок да, анткени А дегенде эле оштон өрт чыгып кетти. Демек ошол күнү бирок жоопкерчиликке алып убактылуу бийлик түзүү бул туура кадам болгонбу? Эгерде Кыргыздын тарыхында болуп өткөн, ошол конституцияда бар, азыр конституцияда бар болчу курултай деген түшүнүк бар. Булар да курултай менен келишпеди бийликке. Ошондо улуу курултайды чакырып Бишкекке, мына эми кимге бийликти бересиңер? Бийликти шайлап бергиле десе, шайлап бермек кыргыз эли. Бирок жок дегенде ошондой кадам жасаш керек эле да. Макул, мурунку Бакиевдин парламентине булар ишенбей, кандайдыр бир чочуу пайда болуп туруп, ал парламентти алып келип мыйзамдаштыруу ишин жасабай коюшту. Чынын айтканда корккон да жокпуз ал парламенттен. Коркуп чочусак, ошону декрет менен таратып кубалап жибербейт болчубуз. Ал парламент түп тамырынан бери чириген парламентте ошол Бакиевдин саясатын жүргүзгөн ошонун партиясы ошол парламентте. Эми 7 күнү мына Марат Таштанович айтып атпайбы, курултай чогултуп, жер-жерден делегат алып келип, анан кийин ушу шайлатып, анан бийлик деген. Эми азыр отуруп алып айтса боло берет да. Эми кандай сөз кете берет, айта берсе. Азыр мындай тынчып калдык, тынч отуруп алып чай үстүндө сүйлөшө беребиз. Ал эми 7 күнү түн өкмөт арызын жазып кетти. Биз кеттик мынакей деп таштап баса берди. Президент болсо мына чыгып баратып да 20-30 кишини атып, кырып качты машинелер менен, жөн эле элди сүзө качырып качты ошол жерден. Бийлик жок. Жүздөгөн адам өлүп жатат. Миңдеген адам жарадар. Кайсы больницага барсаң, онтогон ыйлаган адамдар. Кызыл кыргын. Мына ошондой шартта токтогула курултай өткөрөбүз деген шарт эмес болчу. Ага чейин курултай өткөн 17 мартта. Ошондо аткаруу комитети түзүлүп, курултайдын бардык ыйгарым укуктар аткаруу комитетине жүктөлгөн. Мына элдин атынан мындан ары бийлик менен сүйлөшүү дагы,